3 январь 2022 жыл. Эртең менен эрте полиция кызматкерине телефон чалуу келди. Жардамга, менин атым Шайла Флетчер. Менин кызым дем албай калды деп жашаган жерине чакырат. Аңгыча полиция кызматкерлери жашаган жерине тез арада жөнөшөт. Бирок үйүнө кирбестен эле сидик жыт ит өлгөндөй алыстан эле сезилди. Менин жүрөгүм айланып чыкты деп айтты полиция кызматкери. Үйдүн ичине киргенде ал жактан коркунучтуу нерсени көрдүк. Дивандын үстүндө диван менен бирге жабышып катып калган нерсе мурун 36 жаштагы аял эле. Ал дивандын ичине чөгүп, диванга жабышып бир болуп калган. Анын аркасы, колу буту кызыл өңдө язвага айланып чирип, өзүнүн салмагы 40 килограммдан аз болуп калганын көрдү. Кийин болсо экспертиза мындай нерсени чыгарат. Бул Лейси деген аял 12 жылдан бери дивандан турбай жатканы аныкталат. Бул окуянын башталышы 1995 жыл Слотер деген шаарга Флетчер деп бир үй бүлө келди. Алар менен тааныша келсек, бул сүрөттөгү адамдар биринчиси Шайла, анын күйөөсү Клей, үстүндө 9 жаштагы Лейси деген кызын көрмөкчүбүз. Алар жөнөкөй эки этаждуу үйгө көчүп киришти. Аялы Шайла прокурордун жардамчысы болуп иштечү, кийин шаардын мэри болуп көтөрүлдү. А күйөөсү Клей благотворительный органда иштечү эле. Ошондуктан буларды көпчүлүк жакшы үй бүлө деп эсептешчү. Бул үй бүлө үчүн Лейси жалгыз жакшы көргөн эркек кыз эле. Лейси 28 ноябрда 1986 жылы бул дүйнөгө келген. Бул кызга 9 жашында врачтар аутизм деп диагноз койгон. Бирок Клей менен Шайла баарын түшүнүп туруп, Лейсини жөнөкөй эле мектепке окутуп койгон. Мектептен анын мугалимдери анын характерин мактачу эле. 9 класста курбу кыз эстейт. Менин эсимде ал ак көңүл жакшы адам болчу. Мен мектепке келгенде ал биринчи мен таанышкан кыз эле. Курбу кызы дагы мындай деп айтты. Ал камкор кыз болчу. Өзү уялбай эле оюн айтчу эле. Башка Лейсинин досу Роберт Блейстин баласы мындай деди. Ал өтө өзгөрүп кетти. Ал жашоого көз карашы башкача болуп, эч ким менен сүйлөшпөй баштады. Анын досу дагы эстеди. Лейси аябагандай акылдуу кыз эле. Ал эми ата-энелердин айтуусу боюнча Лейси башка теңтуштары менен тил табышы кыйын болчу. Кийин Лейси такыр эле эч ким менен сүйлөшпөй баштаган. Убагында Лейсинин теңтуштары шылымдачу эле. Лейси өзүнүн жаман сезгенин билдирип, алардын арасында чоңоюу Лейсиге түшүнүксүз болуп, коркунучтуу көрүнчү. Чоңойсо деле ал оюнчуктар менен ойноп, мультфильмден башы чыкпачу эле. Ал эми Лейсинин теңтуштары аң сезимдери өсүп, башка нерсеге кызыгып, түшүнүктөрү Лейсиге караганда өйдө эле. Аны түшүнгөн ата-энеси Лейсини үйүнө окутууну чечишет. Бул чечимден баштап өтө оор жашоо башталат. Жылдар өткөн сайын Лейсинин оорусу күчөйт. Лейсиде аутизм өтө күч алат. Аутизм деген коомдон коркуу. Ошол учурда ал эми Лейсини анда-санда көчөдөн көрүшчү. Бирок 2002 жылдары Лейси 16 толгондо ал көчөгө да такыр чыкпай калган. Акыркы жолу 2000 жылдары Лейси 14 жашында ата-энеси психологко көрсөткөн. Сделайте перерыв. Передохните. Алар ошол эле врачка 10 жылдан кийин Лейсини көрсөтүштү. Врач бул үй бүлөнү акыркы жолу көргөн. Ата-энесинин айтуусу боюнча Лейси үйдөн чыкпайм деп койгон. Лейси үйдөн чыгыштан өтө корккондуктан истерикасы башталган. Лейси жардамдан, тамактан, дарыдан баш тарткандыктан ден соолугу өтө начарлаган. Ал эми кошуналары, туугандары сурачы Лейси кайда жоголду деп. Ата-энеси баары жакшы. Лейси үйдө жакшы эле жүрөт деп окшоштуруп койчу. Кийин баары үйдө дарыланып атканын түшүнүп калышат. Таң калыштуу болгону бирөө да келип кандай деп көрүп койгон жок. Арадан 1 жыл же 2 жыл өткөн жок. Лейси коомдун арасынан 12 жылга жок болуп кетти. Тааныштар болсо мейли. Эмнеге врачтар ден соолугун бир дагы жолу сураган жок. Флетчердин үй бүлөсүндө 12 жылдан бери не болуп атканын бир да жан билген жок. Бул убактары Шайла менен Клей Лейсини жакшы эле карашкан. Бирок убакыт өткөн сайын булар кызын карагандан тажашкан. Кызынын сөздөрүнөн тажаган мамасы анда-санда эле тамак берчү. Анткени оорудан Лейси тамак жегиси келбечү. Жыл өткөн сайын Лейси алдынан кеткен. Дивандан турушу үчүн күчүнөн да тайган. Денеси чирип баштагандыктан мамасы анда-санда дарылап койчу.
Лейси башын эле диванга кое бере берчү. Аны ата-энеси башында тазалачу. Кийин алдын тазалабай да калышкан. Мамасынын айтуусу боюнча, Лейси синдром запертого внутри деген оору менен ооруп калган. Бул оору кийин бардык жери паралич болгонго алып келген. Бул диагноз менен адам өз ара кыймылдай албай калат же сүйлөй албай калганды түшүндүрөт. Бирок көзү менен ылдый өйдө эле карай алат. Жана бир гана көзүн жумуп алат. Булар эмнени күтүп атышты? Эмнеге кызын больницага жеткирген жок? Шайла мамасы окружной правоохранительный органда иштегендиктен анын тааныштары аябай эле көп эле. Кызы үчүн алоо деп койсо жардам кылышмак. Ошоntуп Лейси акырындыктан диванга батып кете берген. Ал мындайча айтканда тирүүлөй эле чирип кеткен. Айтмакчы бат эле эмес, күндөн күнгө шашпай чирий берген. 12 жыл кыйналып, эч кандай кароодон калган. Акыркы 2 жылы өзгөчө кыйналган. Аңгыча ата-энеси эч нерсе болбогондой. Кошуналар менен катышып, жумушка барып, келип саякатка чыгышып, убакытын ошентип өткөрүшкөн. Кийин болсо бул кылганын кандай түшүндүрүштү. Кызыбыз чоңоюп калган. Ал өзү каалагандай жашоого укугу бар. Чиригиси келсе чирийт. Ал өзүнүн иши деп түшүндүргөн. Бирок кыйналган күндөрү бүттү. 2022 жылы 3 январда полиция кызматкерлерине звонок келди. Ал звонок 63 жаштагы Шайла Флетчер. Ал кызым дем албай атат деп айтты. Аңгыча эле полиция кызматкери тез арада келип калды. Алар үйүнө келсе, алыстан эле ит өлгөндөй жаман сасык жыт келди. Мисалы шериф Джеффри Тревис мындай деди: "Мен 6 жылдан бери Восточный Луизианада иштейм. Мен көргөм көп жаман нерселерди, бирок буга чейинкилерден бул иш ашып кеткен." Бөлмөнүн ичинде стенадан 40 сантиметр бери күрөң кожаный диван турган болот. А дивандын ортосу чуңкур болуп, Лейси ичине чөгүп, диванга жабышып кургап калган. Аялды көрүшөт. Ал дивандын сол жагында жаткан эле. Оң колу менен мойнун жаап калган. Кийимдеринен көк майкасы эле. Көзү болсо чоң болуп ачык болчу. Оозу дагы ачылып калган. Анын денеси менен бети кызыл түздө язвага айланып калган. Буттары кайчылашып өйдө тартылып калган эле. Ал эми чуңкур болсо матча жытанып, эми денеси болсо курт кумурскалардын уясындай эле көрүнөт. Кыймыл жоктугунан аркасы кожанын өңү болуп кеткен. А дегенде бул 36 жаштагы Лейси Флетчер. Бул жагы Лейси кароодон калганын түшүндүрөт. Ал эми Лейсинин оозунда дивандын үзүндүсү калып калганын көрүшкөн. Полиция ошол замат ата-энесин кармашты. Кийин териштирүү жүрүп, өтө коркунучтуу нерселерди билишти. Экспертиза көрсөткөн, Лейси 2 күн мурун өлгөндөн кийин мамасы көрүп полиция кызматкерине чалууга чечишкен. Клей менен Шайла тез арада эле отпускага кетип берчү. Ал Лейси болсо үйдө жалгыз ачка калчу. Убакыт өткөндөн кийин анын булчуңдары иштебей, дивандан турбай калчу. Дивандын астында курт кумурска өйдө чыгып байкушту жеп кетчү. Анын денеси диванга бир болуп жабышып калган. Лейси Флетчер ачкалыктан кыйналган жана инфекция сөйөккө жетип кеткени аныкталган. Хирург медэксперт 15 жылдан бери иштеп келе жаткан. Аны көрүп жүрөгү түшүп калгандыктан мен мындай нерсени көргөн эмесмин деп айтты. Бунун айткан сөздөрү: "Мен Лейсини көргөндөн кийин бир жума тамак иче албадым." Май айында 2022 жылы Шайла менен Клей Флетчер кызын кокустан өлтүрүп алгандыгы үчүн ата-энеси актанууга аракет кылат. Көрсө Шайла менен Клей кызына жалба таштаган. Кыздуу болгондо биз сиделка болобуз деп айткан эмес элек. Анын башы иштечү. Ал өзү бул жашоону тандаган. Ошондуктан врач чакырган эмеспиз деп түшүндүрдү. Врачтар денесин көрүп алып, мындай деп айтты: "Лейси кыйналып өлгөн." Диванга денеси кошулуп өсүп кеткендиктен 12 жаштан бери бул кыз аң сезими ордунда болуп, жардам көрсөтүлгөн эмес эле. Ал жардамга муктаж болуп турган учуру болчу. Анын мед картасында бир да жолу 16 жаштан кийин катталганы көрүнгөн эмес. Бул эмнени түшүндүрөт? 20 жылдан бери катуу оорусу менен бир да жолу врачка көрсөтүлгөн эмес. Анын өлгөндүгүнүн себеби хронический ачка калгандык. Язва пайда болгондуктан чирип кеткендик. Муну сот билип,
Шайла менен Флетчер жаңы соттолгон. Прокурор болсо буларды өмүр бою кое камагысы келген. Эмнеге дегенде эч ким татыктуу эмес мындай мамиле кылганга. Адамга эмес, жаныбарга мындай мамиле кылганга болбойт деди. Буларды өмүр бою кое камаш үчүн канча аракет кылса прокурор, аягы булар $600,000 залог төлөп чыгып кетишкен. 2023 жылы июнда кайра чечим чыкмак. Аңгыча Клей менен Шайла биз кызыбызга бардык нерсени берип бакканбыз деп айткан. Кийин медиктер кайра изилдеп отчет бергени 36 жаштагы Лейси мед жардам жоктугу себеп болду. Ачкалыктан өлгөн. Буга ата-энеси толук күнөөлүү деп жыйынтык чыкты. Ошентип адилеттүү сот 20 мартта 2024 жылы болгон. Клей менен Шайла адам өлтүргөн үчүн 20 жылга камалган. Анткени кылмышты толугу менен мойнуна алышты. Бирок мындай ата-эненин күнөөлүү эмес деш өтө кыйын. Булар кызын диванга кирип жабышып калганга жол беришкен. Булар күнүгө көрүшкөн кызы эмне болуп жатканын. Бирок жардам берген эмес. Бул үй бүлөдө аралашып жашаш мүмкүн эмес болчу. Анткени курттар тирүү адамдын денесинде жүргөнүн көрүп, алар күнүгө телевизор көрүп, бир үйдө жашай беришкен. Булардын үй бүлөсү менен тааныш адамдар кийин бул жаңылыкты билгенде өтө таң калышып, Джон Потс деген адам атасы менен 6 жыл бирге иштеген. Ал аны угуп алып, мындайда атасынан күтпөгөн. Ал бул үй бүлөнүн колунан келгенин таң калып ишенген эмес. Бул окуядан бир жыйынтык чыгарсак, балалуу болгондо толук жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Ал эми баарыбызга кыйынчылык келиши мүмкүн. Бирок буга жетише албасаңар, жардам сурагандан уялбаш керек. Өзүңөрдү карап, жакын туугандарыңарды унутпагыла демекчимин. Достор, бул канал жаңы ачылгандыктан менден бир видео, а силерден бир подписка, лайк. Кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө.